калыс үчүн айтып койсок. Мына бизди ар кандай сөздөр менен бизди критикалат. Акча жеп атышат, тигиндей кылып атышат, бул кылып атышат. Эгерде калыс үчүн карасак, пара менен кармалгандар ким? Аткаруу бийлигинин өкүлү. Сейфтен чыккан акча кимден чыгып атат? Аткаруу бийлигинин өкүлү. Тендер жүргүзүп аткандар. Ал жерде ар кандай мындай коррупциялык элементтерди көрүп атабыз. Ким? Аткаруу бийлиги. Мындай мен карасам, бизди парламентти мындай башка ойго бургусу келип атат да, өздөрүнөн кетип, биз жака бургусу келип атат да ойлорду. Эң негизги курал бул сот тармагы болуп калды. Мына сот тармагында ар кандай сөздөр, ар кандай жалган жалалар айтылып атат. Бүгүнкү күндө президенттин сөзү же указы, чечими, өкмөттүн расмий түрүндө өкмөттүн чечимдери, жогорку кеңештин расмий түрүндө чечимдерине ишенбей, соцсеттеги жалган жала фейктерге мына бүгүн ишенип атат. Мындай айткандай, урматтуу коллегалар, бул жаңы бир идеология жаралып атат да. Жаңы идеология жаралып атат. Эми соцсеттер азыр өнүгүп атат, бир жагынан бул жакшы. Бул жерден биз сөздүн эркиндиги, маалыматтарды тез алыш үчүн мындай жакшы ыңгайлуу шарттар түзүп берди. Бирок экинчи жагынан сиздер өз жакшы билесиздер, жалган жала фейктер, ар кандай мындай туура эмес маалыматтарды тарашы аябай мындай күч алууда да, урматтуу коллегалар. Эртең мына парламенттик шайлоо келет. Эртең парламенттик шайлоодо депутат кандидаттардын аброюна негизи биздин жарандарыбызга туура эмес маалыматтар жеткизип, мына ушул маалыматтар менен жашап калабыз. Ошол жерде коркунуч бар. Ошон үчүн бул мыйзам, шайлоо мыйзамдарын дагы бир кызыра карап чыгыш керекпиз. Мына фейктер чыгарып атат, өзүнүн атын так жазсын, өзүнүн сүрөтүн так койсун. Жоопкерчилик кайда? Фейк маалыматтарды берип атат дагы, жоопкерчилик эч кандай жок. Ошол жерден жоопкерчиликти биз тартайлык. Мыйзам менен киргизебизби, же башка токтомдор менен киргизебизби? Мына ошол иш-чараларды жүргүзүш керек. Урматтуу коллегалар, мен сиздерге мындай жүрөгүмдө ойлорумду, мындай өзүмдө ичимде жүрүп кармаган ойлорумду айтып келатам. Мындай караганда биздин комитеттин аталышында мамлекет түзүлүш. Эртең ушундай фейктер менен жашап калсак, бул мамлекеттин түзүлүшүнө доо келет. Бул эртең жакшылыкка апарбайт, урматтуу коллегалар. Эртең 7-чи чакырылыш келет, урматтуу коллегалар. Эртең 7-чи чакырылыш келет, мен шайлоо кодекси боюнча айттым. Эртең ушу парламент кандай келет? Сабатсыз парламент келип калышы мүмкүн. Ошол парламент бизди эртең башкарат. Кимдер бизди башкарат? Билими барбы, илими барбы? Ошол жагын да карап коюш керек да. Мен сиздерге дагы айтып коеюн, мына мен өзүмдө парламентте партиянын түптөп жүрүп мындай башыма өткөн нерсе да, баары башында жакшы, кийин билбей калат экенсиң. Мына коркунуч бар. Эртең Мыкстеги Субуч окшогон аксакалдуу юристтер келбей калышы мүмкүн. Эртең тажрыйбалуу мугалим, тажрыйбалуу врач келбей калышы мүмкүн. Мына Иса Шишкуштар 5 соц депутаты, тажрыйбалуу. Келет, сөз жок. Мыктеги Субуч деле келет. Ооба, Кудай буйруса. Бирок мен окшогон деп атам да. Эртең окшогон келбей калса, анда эмне болот парламент? Базаркомдор келет, тиги келет, бу келет деген сөздү